家生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我放手穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风辙。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Ай, карачы муну. Уулуң менен небеден кандай гана акылдуу эле. Сени телевизор көрсүн деп алып келишиптир. Эми үйдө отуруп алып кызыгын көр. Дегеле көң укмушсуң эме. Болду. Сөздү коюп, алдагыны токко кошкулачы. Кана көрөлү. Макул, азыр эле кошомун. Тамагыңды ичпейсиңби? Ата, муну кайда коебуз? Ички үйгө алып баргыла. Болуптур, жүр. Бул жерге коелу. Дал ушул жерге коелу, ушул. Бул жакка коелу. Ай, байкагыла. Сындырып албагыла. Ушул жакка койгула. Мага бер. Келе. Барып тур. Алып кой. Салып коебуз. Чыкты мына. Көрдүңүзбү, жакшы театр болуп жатыптыр. Бул Яң Фыңың экен да. Бул бийкеч Шинфиншиядан да сулуу экен го. Шин Фыңшың дайыма театрдырдайт. Экөө эки башка. Ойбой. Мен бул экөөнүн өңүн салыштырып атамын. Бул Ай, Ойбой, бул чоңоюп кетти го. Ата, бул чоңойткучу. Телевизордун алдына коюп койсоңуз, телевизордун өзгөрүшүн чоңойтуп көрсөтөт экен. Керемет чыгар. Көрдүңүзбү? Болчу нерсе экен. карасаң өзүң Чай карасаң. алып келчи. Макул. Устат, мага эмне жумуш айтасыз? Мөңдөр, бери кара. Мындан кийин мени устат деп атаба. Мен да сенин устатың эмесмин. Эмне болду, устат? Аныгын айтыңызчы. Суранам, эмне болду? Эмне болду дейсиңби? Жок болду. Атаңдын айбатынан корктум. Сага устат боло албайм. Эртерээк жолуңду тап. Сөзүңүздөн эмне мынча тез айнып калдыңыз? Бул эмне дегениңиз? Мунуңуз туура болбойт. Устат, мага аныгын айтыңыз. Атаңдын айынан мени менен урушканы келиптир. Ошол күнү сенин атам барат дегенден кийин жубайыма атайын дасторкон даярдаткан. Бирок атаң эмне кылды дебейсиңби? Үйгө келе калып, мени урушуп кирди. Сени шакирт кылганыма көңүлү тойбойт экен. Баламды жолдон тайдырганы жүрөсүң деди. Айтчы өзүң, мунусу туурабы? Рас. Жакшылык кылып, мурунку өч арыздыктан арылып, эки үй бүлө ортосундагы келишпестикти жоёйун деп жүрсөм, атаңдын көрсөткөн сыйы ушул болду. Мен эмне, түпкө такай берет. Ошондой болмок беле. Устат! Атамдын бул эмне кылганы?
Ата, айтыңызчы. Қана мені уылым деп ойлайсызбы же жоқ бу? Жемне ала албай жүрген өчүңүз бар беле? Дағы шарап ішкенсің бе? Емнеде жүз саласың. Дагы эмне болду балам? Апа, мени өнөр үйрөнө албай калуудан коркуп жүрсөлүңүз го. Эми өнөр үйрөнөйүн деп жүрсөм, бул ардактуу атам устатымдын үйүнө барып, ага тил тийгизип, айтыңызчы. Ошондо атамдыкы туурабы? Ошол күнү Биязунун үйүнө барганда аны менен урушуп келгенсиң го, Ал жөн билген адам бы? Мыңдыр тилимди ал. Биягузу сен жыргатпайт. Башка күнү курулуш тобуна барып, башка устат таап беремин сага. Ошондой болсун. Кереги жок. Ата, көзүм жеткендей болду. Бала кезимден тартып, иштегим келген ишке иштетпедиңиз. Бардык ишке өзүңүз төрөлүк кыласыз. Эмне үчүн ошондо? Ата, сизге айтып коеюн. Мен азыр бала эмесмин. Эми өз жумушумду өзүм жайгаштырамын. Менде акыңыз болбосун. Мөңдүр. Мен болбосом, азыркы күнүң кайда, я? А? Сен жубарыме кесиңде болсун. Ер жетсең да, мен сенин атаңмын. Менин тилимди аласың. Уктуңбу? Албаймын. Тилиңизди албаймын. Кантесиз? Жарайт. Сизге эрегишкен менен башка адамдын колуна барбаймын. Биябыздан гана өнөр үйрөнөмүн. Эртең дагы барамын. Эмне, ишенбейсизби? Жубарымбек чыкты. Ашкан экенсиң да. Сен. Амчын тие көрбө. Бул эмне кылганың? Дагы аны кууп жибердиң го. Бут кийиңди кийип ал, ме. Болду. Болду. Устат. Бир ооз жалган айтсам, төбөмдөн жай урсун. Атам менен таарынышып келдим. Ал кишини ашырып жиберди. Чынымды айтсам, мага ишениңиз. Меңдөр, мен тууралуу атаңды таарынтасыңбы? Кыйын экенсиң. Мен дайыма адилеттикти жактайм. Анын үстүнө атам мен өзүм билесиз да. Каргадай какылдады. Атам экен деп ал кишинин кабагына карап өтөмбү? Андай эмес. Меңдөр, эми көзүм жеткен чыгар. Атаңдын ошол мүнөзүнө талай жылдан бери чыдап келатам. Кандай күн көргөнүмдү сезген чыгарсың. Туура айтасыз. Атамдай чатак чалдын кол астында ошончо жыл иштеген чынында кыйын экенсиз. Меңдөр, акыйкатты жактаганың өз талабыңды жактап турганың үчүн сени шакирт кыламын. Чын айтасызбы? Албетте чын. Азыртан баштап мени устат деп чакыр. Добушуңду катуу чыксын, кана. Устат. Дагы бир аз катуураак. Устат! Ай. Телевизор болгон кандай жакшы. Канчадан бери курулуш ордуна да чапкалааңды да токтоттуң. Анын үстүнө ал тууралуу кызыл таноо болгонуң да кереги жок. Биязунун сүрөт тартуу өнөрү жакшы болуп келатат. Мөңдүргө да устат табылды. Анын устатына көңүлүң толбогону менен устаттуу болгонун өзү деле канчалык жакшы, туурабы? Ушундай эмеспи? Ал Жубарбек менин тилимди албаса, бармагын чайнап калары белгилүү. Абайлап сүйлөсөң, Биязуну боюңа жолотпойсуң. Өзүң деле Биязунун иштеген курулуш жумуштарын жакшы деп мактап жүрчү элең го. Мөңдүргө Биязудан жакшы өнөр үйрөнүп, аны башка жаман адаттарын ала көрбө деп айттым. Коркпо. Үйрөнүүгө тийиштүү нерсени үйрөнбөй, капкайдагыны үйрөнүп жүрсө кантебиз? Ата, апа, телевизор көргөнүңүздөргө бир далай күн болду. Бүгүн жекшемби болгондуктан кийин башка бир нерсеге алаксыгыла. Биз деле көрөлү. Эмне көрмөксүң? Орточо канал тартып жатат. Бала чабыл киносун көрөлү. Ал мурунку кино. Көргөнбүз, көрбөйбүз. Ата, билбеген чыгарсыз. Ал кинодо Ляо Шуяң Чин деген артист бар.
Абдан өңдү, карай бергин келет. Liu Xiaoqing'di көргөндө эмнеси бар? Көктөм гүлдө чыга турган Liu Ximing'ди жактырамын. Кайдагы? Ли Шуаминге жетпейт. Эй, сулуулукту баамдай билбейт экенсиң. Бул эмне дегениң? Алар деген таанымалдуу кино жылдызы. Силер менен кандай тиешеси бар? Силердики эмне? Ошону айтам. Мөңдөр. Жашың 20-дан ашты. Качан келинчек табасың? Негизи сен адаттагы бийкештерди көз билбей, кино жылдыздарына көзүң түшүп жүрөт экен да. Ой апа, жөн эле айтып койгонум эмеспи? Ага, эжеке, Сиңдим келген турбайбы? Япай. Башкаруучу, саламатсызбы? Отурсаңчы. отур бергиле, Кел, отур. Алиги өзүңүз тапшырган Хуазга кызмат табуу боюнча ишинен кабар келди. Кандай кызмат экен? Кошумча азык түлүк дүкөнү. Андан сурап көрүңүздөр, иштейт бекен? Ошондо күйөө алабыз барып майда чүйдө бир нерселерди сатабы? Бул кызматты өзүнө талашып жаткандар четтен чыгат. Калк башкаруучулук орун. Анын үстүнө азыр баардык нерсени талон менен берет. Күйөө балаңыз кошумча азык түлүк дүкөнүндө иштей турган болсо, эмне жаманбы? Туура. Апа, Лео апам туура айтат. Жездем кошумча азык түлүк дүкөнүнө барса, буурчак, балык сыяктуу нерселерди оңой алып калабыз. Тура. Тизмеге турбайбыз, эбин таап эле беребиз. Кандай гана акылдуу элең. Болду. Экөөң эмне жок? Күйөө балабыз кошумча азык түлүк дүкөнүндө иштеп калса, келбетине келет. Ошондой окшойт. Бул эмне дегениңиз? Бул Мындай болсун. Хуазу менен Жүйөр экөө акылдашкандан кийин сага жообун беребиз. Макул? ооба, ошондой болсун. Жарайт. Анда кабар күтөйүн. Мен кетейин. Обара Сага болду. рахмат. Рахмат Лео сага. Болду, апа, отура жакшы бер. барыңыз. Жакшы барыңыз, Лүү апай. Ата, болот экен. Жакшы болуптур. Хуазы, өз оюң кандай? Ойлонуп көрө элекмин. Мындай чоң ишти сен менен акылдашышым керек го. Азык түлүк дүкөнүндө иштөө өзүмө шайкеш келбеген сыяктуу. Улуу адамдардын айтуусунча бул кызматты талашып жаткандар да көп экен. Калк башкаруусундагы орун, эмгек акысы да жогору, башка мамилеси да жакшы сыяктуу. Сени башкалар түшүнбөгөнү менен мага сырың белгилүү. Сен тилеги ашкан, жигерлүү, ынталуу жансың. Мектепте ардак комитетинин башчысы болуп иштедиң. Маданият төңкөрүшүндө эткиндеп алдыда жүргөн окуучулардын кол башчысы болдуң. Төмөнгө түшкөндө алга басар зээндүү жаш элең. Шаарга келгенден кийин колуң бошобой калса китепке үңүлөсүң. Азык түлүк дүкөнүнө барып иштөө сага жарашпайт. Бул мага шайкеш келбейт. Туура. Тилегим ишке ашпай, ошентсе да азыркы жагдайда чындыкка баш ийим керек. Жагдайга шайкешпесем болбойт. Хуазы, ошондо эмне демексиң? Жейир, менин китеп окуганымды көргөнүң менен кандай китептерди окуп жүргөнүмдү такыр билбейсиң. Чынымды айтсам, сынакка катышчу китептерди да окуп жүрөм. Сен жогорку мектепке өттүң. Ойлоп көрсөм, мен да сен сыяктуу студент болушум керек. Эр азамат жубайынан аша албаса, бетине чиркөө эмеспи? Ошентсе да окуган мага пайда да. Карачы, азыр экөөбүздө тең кызмат жок, туруктуу турагыбыз да жок. Ар айда тапканыбыз баланы багууга, сени окуу каражатыңды тапшырууга, материал алуу кете турган каражат кайдан келет? Кечке чейин улууларга алакан жайып отурганыбыз жарабайт. Хуазы, Макул. Айтпай эле кой. Эр азамат болгондон кийин бул үй бүлөнүн түйшүгүн өзүмө алуу, жубайым менен балам үчүн акча табышым керек. Бул тилегиме кийин дагы токтолормун. Азыр башка салганын көрөрмүн. Негизи ушундай болсун. Азыр мен дүкөнгө барып иштейин. кыйналмак болдуң. Бул эмне дегени? Жубайым менен балам үчүн баарына чыдай алам. Хуазы.
Апа. Балам. Көптөн бери көрүнбөй кеттиң го. Кечки тамакты ичип болдуңарбы? Тамак ичпедиңби? Ичкеним жок, курсагым ачып кетти. Түн ортосунда тамак издеп келдиң бе? Отур. Болду, кажылдабай билбе. Даяр манты бар. Ысыгында жеп ал, Апа, мант элеби? Суюк тамак жокпу? Эй, тамак тандагандыгы ким коюптур сага? Отур. Анда жумуртка бышырып берейинби? Макул. Эй, апа. Эки эле даана жумуртка кайнатыңыз. Ашыкчы болуп кетпесин. Болду. Эки жумуртканын өзү деле аз эмес. Жезде? Жезде? Жумуштан түштүңөрбү? Эжекем көрүнбөйт го. Мен да сурайын деп аттым эле. Жезде. Жаман болуп калды деп уктум. Сиздики туура болбоптур. Аны кимден угуп жүрөсүң, Бул Жезде. Мени караңыз. Эжекемди эмин тарынта турган болсоң, сазайыңды келиштирип туруп беремин. Билдиңби? Эй, мыңдур. Эмнеге мени менен кармаша бересиң? Кандай гана күлкүлүү. Биздин ишибизде сенин кандай тиешең бар? Эй, Жезде. Эмне деп оттоп атасың? Ал деген мен эжекем. Анда мен. Ай, койгула эми. Мунуңар кантет? Эмнеге эле айгайлаша бересиңер? Мунуңар жакшыбы өзү? Ме кой. Башыбызды абдан катырдыңар. Мен да мындай болушун каалабаймын. Апа, манты муздап калыптыр. Болду, каалаганың көп экен. Жей бербейсиңби? Муздак экен. Айтчы гана. Экөөң негизи эмне ойлоп жүрөсүңөр? Ата, яары көзүн ишибизди. Анын өзүнөн сураңыз. Ал аз келет. Эжеке, Эжеке? экөөңөр келишип алган экенсиңер да, Ошону айтам. Андай мындай дедиңиздер. Кана отуруңуздар. Балам, экөөңөрдүн күрөң кабак болуп жүргөндөрүңөргө да бир далай убакыт болду. Бүгүн талкууланууга келдиңерби? Мындай болсун. Көп уруштуңар, жалкыган деле чыгарсыңар. Эми өзүңөргө келгиле. Эй, эмне болду? Эмнеге сүйлөбөйсүңөр анда? Эмнеге келдиңер? Сүйлөбөйсүңөрбү? Анда мен сүйлөйүн. Эркек адам кээде туруксуз келет. Сулууларды көрсө болду. Көзү кызарат. Бирок шыяусу. Өйдө ылдыйда абдан иштегени менен адептен аттабаса анда турган эч нерсе жок. Кызымдын жини келгенин билемин. Мындан кийин чалышпас албайсың. Кызым, сен да жакшыраак ойлонуп көр. Кечире ала тургандай болсоң кечирип кой. Өзүң ойлочу. Аны менен ажырашып кетсең, андан артык бирөөнү табышың оңойго болбойт го дейм. Ай кызым, атаңдын артык айткан сөздөрү көп болгону менен бул сөз орунду болду. Ал түшүндү. Ме кой муну ичип ал. Макул. Абайлаңыз. Айткандарым орундуубу жокпу? Сусан, сага ачыгын айтайын. Тамагыңды ичип курсагың тойгондон кийин кызымдан кечирим сура. Чын ниетиңди билдир. Кызым өзүмдү тарткан, жылуу сөзгө жибип калат. Сөзүңө турсаң, кызым өзүң менен бүгүн чогуу кетери туура болор. Ата. Балким сизди бул эң акыркы жолу ата деп чакырышым чыгаар. Бүгүн түштөн мурун ажырашуу расмин бүтүрүп койдук. Эмне дейт? Бул Чынбы? Кызым, ажыраштыңарбы? Ата. Апа. Ал чын айтып жатат. Ай кызым, ай бул эмне кылганың?
Susan, senin kızım menen ajırашkanımды bilgen bolsam, bul tamakты da berбейт элем. Aşımды içip ayağıma teptin. Ошондо бул жерге тамак ичкени келдиңби сен? Экөөбүз ыраазылыгыбыз менен ажыраштык. Чынымды айтсам, мындай болорун мен да ойлобогон элем. Ошентсе да, бул ишти менден көрсөңүз болбойт. Эмне? Сенин сөзүңө караганда катачылык кызымда экен да, я? Ал сиздин кызыңыз. Кызыңыздын мүнөзү өзүңүзгө маалым. Баш кошконубузга далай жыл болду. Кандай күн кечиргенимди билесизби? Улуу сөздө уят жок деген. Баш кошкон далай жылдан бери бирге болгон кезибиз жөн эле куру бекер өттү. Мээрим дегенди билбейт. Негизи мага бала төрөпери ою жок. Тепсе темир үзгөн азаматмын. Мени дойлошу керек го. Сусан, сен кара бетсиң. Яар, ачууланба. Айтканым катабы? Чынымды айтсам, мындай турмуштан абдан тажадым. Сен болду. Айтпай эле коеюн. Бирок менден да келишимди бирөөнү табышыңды тилейм. Апа, бул үй бүлөдө мага күйө турган өзүңүз гана. Апамдан да артык күйөсүз. Апа. Рахмат сизге. Сизге амандашканы келип турам. Мен кеттим. Балам, Шиасу никеден ажырашууга кандай макул болду? Алда качан бирөөнү таап алыптыр. Айттым эле го. Убагында силер ал техник, студент, шарт жагдай жакшы деп болбой койгонсуңар. Анын ата-энесине пайда кылбаганын көрүп, жыргаган неме эмес экенин ошондо эле сезгем. Тилимди албадыңар. Ал ата-энесине катышпаганы менен адептин аттануусунун кандай катышы бар? Ата-энесине жакшы карабагандар абдан өзүмчүл келет. Карабашын гана карашат. Энесине жакшы карабаган адам башка аялды да жыргата койбойт. Балам, камыкпа болду. Мындай адамдарга башыңды оортпа. Жашың жетип турган жок. Дагы бирөө табылар. Бул баланын маңдайы эмнеге ушунча тайкы болду экен? Болду Миңдүр. Бир асе салып ал. Чарчаган жокмун. Колумдагы жумушту бүтүрүп таштайын. Жарайт. Көрдүм. Чарчап турасың. Баягындан бери атаң менен таарынышкан жоксуңбу? Атам экөөбүз азыр күрөң кабак болуп жүрөбүз. Бири-бирибизге жөндүү тил кагышпайбыз. Сенин атаң чынында тоң моюнжан. Аны менен таанышкандан бери анын тоң моюн экенин билем. Канчалык ката болсо дагы өз оюндагыны бербейт. Туура айтасыз. Ал киши сырттан эч кимди боюна жолотпойт. Үйдө да айткан эсеп. Айтканын аткарышың керек. Мурун апамдын тилин алчу эле маданият төңкөрүшүндөгү Шиао агайдын окуясынан кийин апамдын да амалы калбады. Ага да баш ийбейт. Мен да кээде таң каламын. Сага эмнеге жүрөгү жылбайт? Буаз өкөңдү бөлүп карайт. Ушуга мен да аңтаңмын. Эй, күн бузулуп кетти го. Эй жигиттер. Жумушуңарды токтоткула. Жүргүлө. Жүргүлө, болго, жүргүлө.
эшикте жамгыр катуу жаап атат. Жакшы жери суу кампасына суу толмок болду. Ал эми жаман жери баузулар бүгүн шахматча коймокчу болгону. Эй, ата, апа, бале болду. Барып көрүңүздөр. Салып жаткан үй кулап, агам тамдын астында калды. Эмне дейт? Эй, ата, апа, токтоңуздар. Муну алыңыздар. Mündür, kaydası, Mündür kaydasın söylönçü. Mündür, söylep koyçu kaydasın. Balam, kaydasın. Bir nerse desengçi. Mündür. Ata. Mündür. Bir nerse desengçi. Ay çal. Mündür. Kayda Baykanız. Bir nerse desengçi kaydasın. Mündür balam. Kaydasın. Mündür. Mündür den. Çal kayda Bir gel. nerse demesin mi balam? Mündür. Söylesem Mündür. Balam. Kaydası. Bir nerse deçi. Balam. Kaydasın Mündür. Ata! Mündür. Balam, eч нерсе болбогон чыгарсың. Mündür. Ata! Çal. Mündür. Eçтеке болгон жоксуң. Mündür. Ага, кыйын экенсиз. Кулаган тамдын астында калып аман чыктыңыз. Караңызчы, териңиз бир аз сыйрылыптыр. Башка жаракат жок. Ey, ayın oğundan doğdu. Balyadan aman kalan ekensin. Ay балам, жаман жүрөгүбүздү түшүрдүң го. Курулуш ордунда ушундай иш болгонунан коркобуз да. Бале болбосун десең, аяк астынан кандай гана опут алдуу. Мындан кийин сак бол. Ошону айтам. Бүгүн жаган катуу болду. Karaçı özüne. Kanday gana kıyınsın. Tez ketkile de boşunda aytsam da kural şayman alam dep kayra vardın. Tağlayın oğundan gelip sürüyün astına caşırımsın. Başın kirpiç deyip sezmeye kalıpsın. Жүзі, мага чыныңды айт. Жамгырдын катуу жаганы рас, бирок дубал кантип кулап калды. Астына суу киргенден кийин арт жактагы дубал кулап кетти. Андан кийин баары кулап калды. Арт жагы да куладыбы? Анда демек бош жыйылган. Бүгүнкү соккон бороондун күчтүүлүгүн көрбөйсүзбү? Тамды коюп, тигил эки чоң даракты өзүн сындырып кетти го. Бороондон тамдын кулаганын укканым жок. Тамдын дубалын ким тургузду? Ата, Мынабы? ата, бирок Мүндүр, Абышка, бергел. Ага. Ата, колуңуз оорудубу? Мүндүр айткана. Биринчиден, кулаган дубалдын кышын сен койдуңбу? Ооба, мен койгом. Демек тамдын кышын кантип жыйнадың? Ошончолук бороонго чыдабагыда ия. Ата, мен... Ата дебе. Жасаган жумушуңдун түрү бул. Ата дегенге кантип оозуң барат? Сендей уурум жок. Жогол көзүмө көрүнбөй. çal. Ага. Yolmantang. Ага. Balam, Мантаң, бул кандай дегениң? Шушуржи, эч нерсе айтпай эле кой. Жумушту кол күчү менен жасап, мамлекетке зор зыян келтирген экен. Башчы болгон силер сөзсүз абдан бир жайлуу кылышыңар керек. Uyan baş, aytыңызчы, ошондо кимди жазалоо керек? Шакиртинин чала жасаган ишине устаты жооптуу болууга тийиш. Жоопкерчилиги барлардын бардыгын жоопко тартыш керек. Түркүктү жакшылап эле орнотконбуз. Анда бул жерде сөздүн башын ачып алалы. Тамды мүңдүр эле жыйнаган. Ойлоп көрүңүзчү. Жумушту убагында бүтүрүү үчүн тыным албай жумуш иштеп жатабыз. Жайы менен жыйнасак макул эле. Бирок күчтөп жумуш жасап күндө жарымын жыйнап болдук. Лай жакшы ийленбесе, жакшы кургабасын билесиз. Бир күндө жарымын жыйнап болдук. Алды кургабай жатып, үстүн жыйнадык. Катуу бороон согуп нөшөр жаады. Ошондо кулап калды.
Эгер сиз жыйнасаңыз да кулап калат эле. Ошондой эмеспи? Жүзі, Ата, чынар ошондой бу? курулуш убагы болуп калды. Мынчалык жамгыр катуу жаарын ким билиптир? Жүзі, курулуш чөйрөсүндө оор даракты өткөзүпсүң. Ошончо жыл курулуш томунун башкаргандан кийин ушунча убакыт саатты да билбейсиңби? Мантаң, капаланганың бекер. Шыргалаң туулган экен. Тобубуз жоопкерчиликтен кутула албайт. Мыңдүр менен тиешеси жок. Балам, жогорку мектепте окуймун деп көп кыйналдың. Мына бүгүн бүтүрүүгү бөлүгү да акыры колуңа тийди. Мындан кийин кызым менен курулуш салуу жөнүндө сүйлөшүп калсам, байкап сүйлөбөсөм болбойт окшойт. Туура айтасыз ата. Канча кыйын болгонуңуз менен заманга илеше албай калдыңыз. Кызыңыз Шинхуа университетинин курулуш факультетин бүтүрдү. Туура айтасың. Жыр төңкөрүштөн мурун университетте окуган болсо, Лиang Сичиң мырзанын шакирти болот эле. Анын рас. Биздин кызыбыз мектепти бүтүрө салып, жооп алуу ордуна бөлүнүптүр. Чындыгында оңой эмес. Албетте жакшы орунда иштөө керек апа. Жеңе, далай жылдан бери Жуата экөөңөр көп жардамдаштыңар. Бир күнү рахмат айтууга барамын. Туура айтат. Курулуш кесибин бирге үйрөнгөн иним шыйыр келбегенине көп болуптур. Ага айтып кой. Бир күнү аны шарапка чакырамын. Ата, баарыбыз бири бүлөнүн адамыбыз. Эмнесине тартынасыз? Хуазы, сага да рахмат. Далай жылдан бери үй чарбасын өзүң тыңдадың. Чындыгында оңой эмес. Апа, бул эмне дегениңиз? Азык түлүк дүкөнүндөгү жумушуң кандай болуп жатат? Айтор болот. Убакыты менен жумушка чыгабыз, жаның кыйналбайт, сыйлык акча да берет. Азыркы табышым жыйырдыкынан көп. Жакшы. Хуазы. Зээндүүлөрдөн көп табуң убактылуу гана. Газетага да чыкпадыбы? Өнөр ээси өз ордун туура табат деп. Эсиңде болсун, сен тектүү атанын урпагысың. Майда чүйдө нерсеге сатууң убактылуу гана. Аны баяндуу кесип деп таптакыр эле канагаттанып калба, а? Ай. Ата, азыркы жумушум деле калат деп ойлодуңуз беле? Андай оюм болгон эмес. Сен да аябай ашырып жибердиң деймин. Эмне болду? Дем алышка чыккандан кийин топко ат изиңди салганыңды койдуң. Унутуп калуучу болбо. Отрядыбыз сенин аркаңдан курулду эле го. Эй, Мантаң, мен дем алышка чыккан адаммын. Артык ишке аралашып алганым туура болбос. Азыр Жузу бир жумуш менен издесе баргандан сырткары, ал жерге барып башкаларга жек көрүнчү болгум келбейт. Бул сөзүң мага жакпады. Ошондо мен айтып турасыңбы? Эй, Мантаң, таарынып калдыңбы? Койсоңчу эми? Ал ауысың үчөөбүз тең дем алышка чыкканыбыз менен курулуш тобунун жумушу аксап калган жок. Жашыбыз да бир жерге жетти. Эми жакшыраак карыганыбыз жакшы. Бул сөзүң жөн го. Бирок менин билгендерим эч кимге кереги жокпу? Сенин сырың мага маалым. Бош отургуң келбейт. Үйдө отура берип ичиң абдан бышкан экен да. Демек мындай болсун. Мен сага эрмек таап берейин. Колуң бошогондо карылардын аракет ордуна барып аракет кылсаң, көңүлүң жай таап калат. Дагы баштадыңбы? Сага айттым эле го. Мен байыркы курулуштан башка эч нерсе менен кызыкпаймын. Эй, Мантаң. Эсимде калышынча, сен мага жаш кезимде театрда ойноого кызыгамын деген элең. Чынында ошондой беле? Анда жарайт. Ал жерде театр группасы бар. Театр мугалими жетекчилик кылат. Жаш кезимде кызыкчуумун. Азыр кызыкпай калгам. Болуптур. Кызыкпайсың ошондойбу? Эй, анда мындай болсун. Анда боек менен сүрөт тартуу группасына катыш. Мен да ошол группадамын. Азыр мени андайга жүрөгүм тартпай калган. Илеше албай каламбы деп коркуп турасыңбы? Эч нерсе болбойт. Мен да башында коркконмун.
Мугалимге жабышып турнанын сүрөтүн тарттым. Тартып бүткөндөн кийин мугалим мени мактап, Лауши баканын сүрөтүн келиштирип тарткан экенсиң деди. Анда турган эмне бар? Көңүл көтөрсө болду да. Эч кандай окуу чоку жок. Батман кагасын үстөлдүн үстүнө жайып, кисточканы алып, бир нерсенин келбетин келтирсең да макул эмеспи? Сүйлөйсүң да. Ватман кагазынын бир барагы канча экенин билесиң бе? Силер сыяктуу жаңы үйрөнүп жүргөндөр да ошол кагазды иштетеби? Сүрөт тартууга ватман кагазын пайдаламасаң кантип болот? Биринчи үйрөнгөндө жаман-жуман кагаз колдонсоңор болот го. Мен башында үйрөнгөндө кол сүрткөн кагаз колдонгонмун. Айбай, мантаң, сүрөт тартууну укмуш болдуң го? Албетте. Үйрөндүңбү? Ылайыгы келгенде өнөрүмдү бир көрсөтүп коеюн сага. Анда тезирээк көрсөт. Ушундай макулдаштык. Демек мындай болсун. Сен сүрөт группасына катыш. Айбай, дагы баштадың го. Ага катышканым менен баары эле сен сыяктуу эмес да. Ишти күйгүздүң да, койчу болду. Бул сенин эмне дегениң? Ата, камсыздандыруу акысын коюп койдум. Жүзө. Баятан бери топтон башка иш чыкпаган чыгар. Жок ай, чыга бермек беле. Демек өз милдетиңди ойдогудай жасап жаткан экенсиң да. Ата, кандай иштесем да мейли. Бул жумушту аткарганыма 10 жылдан ашыптыр. Азыр байыркы курулуш коомунун орун базар башчысы болдум. Майда чүйдө иштерге да сизди издешим керекпи? Азыраак мактаганга жараша өзүңдү карап кой. Мансабың дагы чоңойду. Ошону айткандан уялбайсың бия. Ооба. Көп добуш менен шайланып чыктым го. Анда айтчы гана. 1004 даражалуу жумуш атагын алып эле ушинтип калабы? Ушундайда жумушчу болобу? А сен эмнега тыюу салбайсың, ия? Аны башкара албаймын. Сиздин чамаңыз жетпегенден кийин мага эмне жок. Менин чамам жетпейби? Карап тур. Бир күнү баланын акесин таанытып колуна карматайын. Такыр жарашып турган жок. Дагы эмнеге кызыгып жүрөт бул, ия? Баятан бери жумушка жай барып, эрте келип жүрөт экен. Сиз болбогон сөзгө кулак салбаңыз. Мөңдүр баятан бери жумушту акырындык менен иштеп жүрөт. Аны кое туралы, сиз дагы туталанасыз. Сизге бир иштин жайын айтайын. Жапониядагы бай бакчанын курууга расмий кол коюлду. Жакшы болгон экен. Чынында тигил жакшы иш болду. Өткөн жылы тобубуздун ичинен реформа жүргүзүлдү. Күбөлүк алып шериктештик болуп куралдык. Эми кызмат натыйжасына карай эсеп иштелет. Биринчи жумушту чет элден баштадык. Жакшы чыгар. Чын эле? Кыйын экенсиң. Жүзү, бул жолу Жапонияга барып байыркы курулуш салсаңар, Жүнгө атынан барасыңар. Көч башчысы болгон сен жумушту ойдогудай жасашың керек. Акчага көз кызартып, Жүнгө курулушчуларынын аброюна так түшүрбө. Бул жолу Баузуну да ээрчитип алам. Көрүп келсин. Ой тартуу группасынын башчысы кылып дайындайм. Кийинки айда барабыз. Баузуну да ээрчитип аласыңбы? Тез бол, чакыр аны. Баузу! Оу! Мына келдим. Бери кел. Макул. Атаң чакырып атат. Ата, кандай буйртмаңыз бар? Үйгө кир. Кана ата. Баузу, барын жакшы эле үйрөнүп алдың, Мактанып кетпегиниң. Билелегиң али көп. Боёкчулукту алып айтсак, түрлүү түстүү сырларды сырдоо эрежеси окшош келет. Бирок климат өзгөрүшү температурасына карай аларды теңдеп аралаштырып отуруу керек. Бул жолу Жапонияга барсаң, баарына сергек болгуну. Ата, кабатыр болбоңуз. Сизге чынымды айтайын. Көптөн бери Токионун климатына катыштуу материалдарды жыйнап жүргөмүн. Мунун баарын убагында керегиме жаратамын. Болуп тур. Абдан туура кылыпсың муну.
Мунуңуз ата, Бул муну мага бербедиңиз беле? Муну кайдан алдыңыз? Сен Жубарымбек чындыгында кыйын экенсиң, ай. Мындай баалуу нерсени көрүнгөн жерге таштай салчу белең? Сөзүмө кулак сал, Жуза. Сен топтун башчысы болбой турганда өнөрдү чынында берилип үйрөнгөн элең. Сени мактаган кезим да болгон. Бирок топ башчысы болгондон кийин баарын таштап койдуң, а? Жеткен жерим ушул деп жүрөсүңбү? Муну менден көрбөңүз ата. Топтун башчысы болгондон кийин ошол убакта башка жумуштар көбөйүп кетпеди. Өнөрдү кармагым келет мен дагы. Бирок убакыт жок болот баягы. Туура. Бирок жыйынга катышууга, конокко барууга убактың чыгат. Көзүм жеткендей болду. Эч бир ишти тындыра албайсың. Сенден үмүт күтпөймүн. Кулагыңа жакпай калдыбы? Андай эмес ата. Баузы азыркы калыбын сактаса, сөзсүз сенден ашкан устат болот. Болуптур. чоң ата, атама караганда көрөгөчмүн. Мен бул жапай өрдөктүн Чинилуң падышасынан, ата бабасынан калтырган насыл экенин билемин. Анан хоттен хаш таштандан жасалганын да билемин. Мен атама окшобоймун. Ата, бул эмне кылганыңыз? Артур. Бул бирөөнүн чачпагын көтөргөнгө көнүптүр. Ата, көңүлүңүзгө майдай жаккан чыгар. Сен алда качан бул нерсеге сугуңду арттыргансың. Эмнеден жасалганын да угуп турсуң. Ушундай чыгар. Ата, биздин үйдө Хуаң Бинхуңдун сүрөтүнөн башка мына мунун баалуу экенин билем. Болду. Мен айттым эле го. Бул жапайы өрдөк атадан калган асылыбыз. Муну урпактан урпакка улантышыбыз керек. Мындай болсун. Бүгүндөн баштап бул нерсени мен сага тапшырамын. Ата, мен али тирүүмүн. Өтө шашып кеткен жоксузбу? Атаң айта берет. Бергел. Бүгүн ата-бабалардын азатактысынын алдында мен мына бул жапайы өрдөктү сага расмий тапшырамын.